Бул менен азыр топ менен Нитро командасы болууда. Сол капталдан мыкты чабуул жана узатылган сокку. Алгачкы гол жаралып отурат. Оюндун 4-мүнөтүндө Нитро командасы азыр барган топту оң бут менен узатылган сокку жана дарбазачы бул жерден экендигин жакшы байкап турабыз. Бул жерден чыгарып бергенге пас жана офсайд болушу керек болчу, бирок ал чабуулчу топко ойногон жок дагы жана эң бир ийгиликтүү чабуулду жасап койду. Көрүп койдубу, ал пассивдүү офсайдда болчу. Жана азыр калыстын чабуулчуга чыгарып берилген топ. Эч кандай офсайд жок бул жерде. Атаандаштын айпанчасына кирип барды жана бул жерде пенальти. Пенальти койгондо буту дагы тиди. Калыстын ышкыры жаңырды жана бул жерде кандай гана керемет сейф. Алга командасынын дарбазачысы. Чабуулчуга кесе чыгарылган топ жана эч кандай офсайд болгон жок бул жерде. Кайрадан узатылган сокку. Дарбазачы өз ордунан Нитро командасы чабуулун баштайт. Алыстан чыгарып берилген пас таамай болду жана азыр дарбазачы айпанчасына чыгарылган топ жана дарбазачы айланып отурат. Ооба, дарбазачынын аятына түз эле топ. Дерлик 1-1 чыгып баруу. 4-чү гол. Эсеп сандары контур чабуул болду. Өңдөнөт кайрадан Лутфуллаев. Коргонууда кайрадан ката. Нитро чабуулда узатылган сокку. Кайрадан алга оюнчулар, эми гана узатылган сокку. Дарбазачы азыр сейв жарат. Чабуулчуга көздөй пас. Офсайд болгон жокпу? Өзү айпанчасына кирип барат. Узатылган сокку жана гол. Оң каптал бош жана Розалиев чыгарып берилген топ жана эгер деле офсайд жок боло турган болсо азыр Нитро чабуулда сокку жана Таабай Жуматаевден кезектеги гол. 7-чи гол. Бакыт Саткыналиев азыр жок, ал соккуну узаткан жок жана кандай гана керемет гол. Цуканов 4 оюнчудан Элиев ышкырын жаңыртты. Узатылган сокку жана башкы калыс Урмат Байэлиев финалдык ышкырын жаңыртты.